Мындан 10-12 миң жыл мурда адамдар Түндүк Африкада алгач пайда болгон учурда Сахара чөл эмес саванна болгон. Кийин Сахарада кургакчылык башталып ысык күчөгөн. Жаныбарлардан ысыкка чыдамдуулары гана калып, калгандары жер аударып кетишкен. Жергиликтүү тургундар да көчүп кетишип, суусу бар жерлерди байырлаган аз гана адамдар топтору калган. Алар мал багып, улам бир жерге көчүп отурушкан. Ал элдин азыр туаректер менен берберлер белгилүү. Сахара араптардын сөзү. Бизче отургондо чөл дегенди билдирет. Түндүк Африкадан орун алган планетадагы эң чоң чөл. Жалпы аянты 9 миллионго жакын чарчы чакырым. 11 өлкөнүн айрым аянтын өз кучагына камтыйт. Чөлдүн оазистүү аймактарын гана эл турактап, көз кайыткан калган бөлүктөрү ээн жатат. Африкадагы кээ бир элдер Сахараны кумдуу деңиз деп да аташат. Чөлдүн аймагынан муңайзат, газ, темир, жез, алтын, уран жана башкалар өндүрүлөт. Жайында ысыктын жеткен жери плюс 57 градусту түзсө, кышкысын чөлдүн тоолуу аймактарында минус 18 градусту түзөт. Андыктан Сахаранын ысыгына караганда суугунан жабыр тарткандар көп. Жаан чачындардын өлчөмү 76 миллиметрде түзөт. Чөлдүн ички аймактарында бир нече жылдап тамчы тамбаган жерлер бар. Тоолуу жерлеринде зайтун дарагы өстүрүлөт. Ал эми оазистерде курма дарагы, анжир, түрдүү жашылча жемиштер, буудай, таруу башкалар өстүрүлөт. Жаныбарлардын көп түрү кездешет. Кескелдирик, бөйөн, ташбака, кобра, гадюкалар чөл ээлери катары өздөрүн эркин сезишет. Сахарада бороондор көп болот. Башталган кумдуу бороон заматта асман жерди өз кучагына алып, айлана тегеректе чаңдуу кумдуу туман каптап калат. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 50 метрге чейин жетет. Мындай учурда шамал төөнүн оор комдорун 200 метрге дейре учуруп, ал эми чоң таштарды да кошо алып жөнөйт. Мунун артынан адамдар тургай, жаныбарлар да жолдон адашып, бороондун айынан кум, чаңга көмүлүү коркунучу бар. Сахаранын Алжир республикасына жакын жайгашкан аймагында Акакус деген тоолуу аймак бар. Бул жерде Сахаранын саймалуу ташы десек болот. Анткени аска беттеринде түркүн сүрөттөр тартылган. Кээ бир пикирлерге таянсак, бул аймакта илгери колунда бар адамдар гана жашашкан. Сахарада жашаган жергиликтүү элдин көпчүлүгү мал чарбачылыгы менен алектенишет. Алар жылкыдан тышкары дүйнөдөгү күлүк төө түрүн желмаяндарды багышат. Андыктан төө жарышка салуу үчүн желмаяндарды сатып алуу максатында атайын ал жака баргандар көп. Элдин басымдуу бөлүгү көк түстөгү кийимдерди көп кийишет. Кызыгы 18 жаштан баштап эркектери беттерин чүмкөп, атайын мата менен жаап жүрүшөт. Бул жолго караганда алар беттерин шамалдан коргонуу максатында жаап алышат. Үй бүлөнү аялдар башкарышат. Андыктан балага атасы эмес, таекеси жакын делинет. Туз сатып, соода да кылышат. Курма жемиши менен төөнүн сүтү жергиликтүү элдин негизги азыгы. Оазисте бул жемишти отургузуунун өзүнчө сыры бар. Алгач терең воронка сымал чоң чуңкурларды казышып, анан 50, кээде 100 чакты курманы отургузушат. Алардын тамыры жайылып жер астында 5-6 метр тереңдикте агып жаткан суулар менен азыктанып чоңое башташат. Курмалар суугарууну талап кылышпайт. Бирок кумдар учуп чуңкурга толо бергендиктен жергиликтүү эл аларды улам тазалап турууга аргасыз.
Орто кылымдарда Атлантика мухитинин жээгинен баштап Түндүк Африкага дейре жетчү кербен жолу Сахара аркылуу өтөт. Кербендер аркылуу ташылган тери, алтын төө, корма Европага дейре жетип турат. Бир кербенде 1000, ал тургай 5000 төө да болгон учурлар кездешкен. Кербен жолун бойлой кудуктар казылып, адамдар бир кудуктан экинчи кудукка жеткенге чейин сууларын үнөмдөшкөн. Чөлдөгү закым, алыстагы нерселердин абадагы чагылышы, башкача айтканда жалган көрүнүш. Закымдын айынан жолун адашып, нечендеген кербенчилер көз жумган. Учурда деле закымдын курмандыктары жок эмес. Сахара чөлүндө бир жыл ичинде 160 миңге чейин закым катталат. Оазисчи кудук дайыма бир жерден гана көрүнсө, кээ бирлери улам бир жерлерден жолугат. Андыктан Сахаранын картасында кайсы жерде кандай закымдар жолго тургандыгы да белгиленип коюлат. Саякатчылар алдындагы көрүнүш закым экендигин ажыратыш үчүн от жагышат. Анткени шамал болуп турган учурда түтүн закымды таратып жиберет. Сахарада жашаган тургундар төөнүн жана эчкинин сүтүнөн көптөгөн суусундуктарды жасашат. Ал үчүн жылкынын же төөнүн терисинен даярдалган ышталып жасалган бул буюмга сүттү ачытып, ары бери чайкап ичишет. Эчки сүтүн атайын иритип, быштак жасашат. Аптаптуу күндүн ысыгынан коргонуу үчүн кыз келиндер болушунча денелерин жаап кийинишет. Кийимдин түсү жаш курагына жараша тандалат. Ачык түстөгү кийимдерди жаш кыздар көбүрөөк кийет. Ысык күндөрдө эчкилерге суу берүү көп түйшүктү талап кылат. Кудуктан суу алынып, челектеп берилет. Бул да ченем менен. Колдон тоюттандырууну талап кылбайт. Ар кандай жер шартына эле тез байырлашат. Уланга да туруктуу келет. Бирок суу тартыштыгы күч болгондуктан кудуктан суу алып, челектеп берүүгө аргасызбыз. Сахара чөлүндө жер түбүнөн суу чыкчу жерлер бар. Анын терең сырын билген жергиликтүү эл кумдун бетин сүрүп, астыңкы катмарын терең казышат. Натыйжада мындай тунук суу чыгат. Сахаранын аптаптуу күнүндө ысык чай ичүү бул адам организмине эң чоң кубат болуп берет. Мисалы, мал жандыктарды кайтарууда тала түзгө эле от жагып, чай кайнатып, оттун табына чай демдеп ичишет. Бизде суу бир аз шорду болгондуктан сууну тундуруп кайнатсак абдан даамдуу чай болот. Чай ичкен соң чарчаганыбызды да унутуп калабыз. Сахаранын кээ бир касиеттүү жерлеринде байыркы доордон калган китептер сакталуу. Тарыхка кызыгып көптү билгиси келгендер үчүн бул эшик дайыма ачык.
Бул жерде сан жеткис китептер бар. Алардын ар бирине көңүл бурам. Китептин барактары жараксыз абалга кептелбеш үчүн ар бирине дары чөптөрдү, жалбырактарын салып чыгам. Бул ыкма менен китеп беттери таза бойдон турат. Менин жан дүйнөм китеп. Ар бир китеп мен үчүн өтө маанилүү чоң жоопкерчилик. Сахаранын борбордук бөлүгүндө Ахагар, Тибесте тайпак тоолору, түндүк батышында Атлас тоолору бар. Кызыл деңизди бойлой Этпай кыркка тоосу созулуп жатат. Судан түздүгү түндүгүнөн Түндүк Гвинея дөңсөөсү жана Азанде бөксө тоосу менен чектешет. Чыгышынан Афар ойдуңун карай тик түшөт. Сахаранын түштүк батышында байыркы фундамент айрым жерлеринде жер бетине чыгып, бийиктиги 1000ден ашат. Сахара платформасынын төмөн ийилген жерлери ири ойдуңдарга, жогорку көтөрүлгөн жерлери дөңсөөлөргө туура келет. Сахарада төө багуу негизги киреше булагы. Төөнүн сүтү сиңимдүү жана аш болчу азыктардын бири. Бул азык Сахарада өзгөчө кенен тараган. Төөнүн адам колуна үйрөнүүсү тарыхта ысык көлдө жашаган чөлкөмдөрдөн маалым. Төө чөл элине наруло, көлөкө, кийим жана тамак болуп бере алат. Төө 20 жылдан ашык жашайт жана 10дон ашык бото көрөт. Бутосун 12 ай көтөрөт. Төө негизинен ысыкка чыдамдуу келет. Кээде 2-3 жума. Ал эми күчтүү нарлары 1 айга чейин суусуз жүрө алат. Жегени чөлдөгү төө тикен жана сөксөөл. Төө табиятынан кызганчаак келгендиктен жанын ар кимди эле жолото бербейт. Ботосун кызганып кээде чабанга да сүр көрсөтүшү ыктымал. Биз баарына көнгөнбүз. Төө багуудагы эрежелерди мыкты билебиз. Аларды 40 күндө мындай суусу мол жерге айдап келебиз. Сууну болушунча ичишип, ал тургай сууга түшүп чыккан төөлөр да жок эмес. Жыйырма миң жыл сайын Сахара чөлүндө жана Түндүк Африкада нымдуу аба ырайы кургакчылыкка орун берет. Бул Батыш Африканын деңиз түптөрүндө соңку 240 миң жылда топтолгон чаңдын изин жана торий изотопун талдаганында билинген. Окумуштуулар Сахарада катуу кургакчылык кайсы доорлордо болгонун изилдешкен. Жүздөгөн жылдар бою топтолгон чаңдын катмары Түндүк Африканын климатынын, тарыхынын геологиялык жылнамасы болуп кызмат кылышы да мүмкүн. Америкалык окумуштуулар деңиздин түбүндө канчалык ылдам топтолгонун билиш үчүн Атлантика океанынын Африка жактагы жээгинин түбүндө акыркы 240 миң жылда жаралган ар бир катмардагы чаңдын изин жана торий изотопун талдап чыгышкан.